Бул жерде биздин угуучулар көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн сүт-сай сандык илими кантип сурообузга жооп алабыз, силер кантип чечмелеп бересиңер десе, сиздер үчүн атайын ушул эфир даярдалып жатат, түшүнүктүү болуш үчүн. Эмне үчүн дегенде, сиздер консультацияга келесиздер, сиздердин сурооңуздар бар, сизде кызыгуу бар, өзүңүз жөнүндө билгиңиз келип атат, сиз жасап жаткан ишиңиз боюнча сурооңуз бар. Же болбосо сиз тандаган кесибиңиз боюнча сурооңуз бар. Ошого биз консультация беребиз. Азыр суроо жооптун негизинде сиздерге да түшүнүктүү болсун, жазыңыздар. Саламатсыздарбы? Биздин эфирге каналга сүт-сай боюнча өзүмдү билгим келет деген суроо талап менен келди. Сизди бүгүн сүт-сай илими боюнча талдап берели. Сиздин күчтүү тарабыңызды көрсөтүп беребиз. Чабал жактарыңызды, иштей турган, өнүктүрө турган, анан сүт-сай терминде вектор эге деп коет, башкача айтканда, жашоодогу багытыңызды дагы таап бергенге азыр аракет кылалы. Канчалык сиз өзүңүздүн сурооңузду так берсеңиз, биз сизге ошончолук так анализ бере алабыз да. Котмогүн, абдан жакшы. Бизде суроо жооп болгону аябай жакшы болот да. Суроонун негизинде анткени билим берип жатканда же билимди алып жатканда түшүнүктүү болуш үчүн суроо жооп бул энергия кошумча. Анан өзүң жөнүндө билгиң келип атса, же болбосо сурооң боюнча суроого жооп бериш керек болуп аткан болсо, мындай да. Сүт-сай тренинг институтта бардык суроого жооп бар. Бардык шартка жооп бар да. Бул сандык илим. Сан менен бардык маселени сандын призмасы менен коюп чече алсак болот да, эсеп кылсак да. Азыр эми сен өзүңдүн бул жерде тактык үчүн сен паспорттагы туура атың керек. Аттындагы энергиясы иштейт дейт. Атына жараша заты дейт. Бул асмандан түшкөн жок, бизде бар бул нерсе. Анан сиздин туулган күнүңүз, айыңыз, жылыңыз толук болуш керек. Анан так болуш керек. Мисалы 2 дата менен жүргөндөр бар. Атайын алмаштырып койгондор бар. Суроо бар эле, эмне жасаш керек, эмне жасабаш керек сегиздерге. Меники ошондогонде 8-6 болуп калабы? Ошо. Сиздики мисалы 17:05:1991 болуп атпайбы? Сиздин ой жүртүңүз, сиздин каалооңуз 8 деген энергияны алып жүрөт. Бул эмне деп атат? Контроль деп атат. Текшер, кылдат. Ушуга иштейт. Бул ар дайым эле эмес да. Ар дайым эмес, эмне үчүн дегенде сиздики 17 деген берип атат да. Бул жерде мендик дагы бар, анан мен каалайм деген бар. Бул асман менен жердей. Ой жүгүртүүгө келгенде ойго көп нерсе келет. Маселе чечип атат, бир ишти чечим чыгарып атат, суроого жооп берип атат. Ошол учурда мен ой жүгүртүүм кандай иштейт? 8дики контроль, результат. Мага акыркы жыйынтыгын көрүш керек. Жок, мүмкүн эмес. Акыркы жыйынтыкка биз басып өтүп барып анан жетебиз. Эгер сизге ала турган болсок 17:05:1991 болуп атпайбы? Сиз ойлогон оюңузга анализ жүргүзүп бере албайсыз. Сизге убакыт бериш керек. Сиздин ой жүгүртүүңүздө азыр айткан сөзүңө же баштай турган ишиңдин акчасын, же болбосо акыркы жыйынтыкты көрүшүң керек. Аны сиз анализдебейсиз. Үтүр точка жок. Бул жерге караганда жаман жакшы деген жок. Плюс минус деп айтпайбыз. Бул менин сапатым. Мен талдоочу сапатым жок. Анализ жүргүзө албайм. Сизге биз 2 саат убакыт берсек, андан сиз туура жоопту бере аласыз. В моменте это не работает. Ушул да. Ой жүгүртүү боюнча айттым, талдоо жок экенин айттым. Талдоо биз бардыгыбыз анализ кылабыз. Жашоодо баарыбыз анализ кылабыз. Бирок качан иш кылып жатканда же чечим чыгарып жатканда моментте иштебейт. Эгерде кайсы бир жеринде үчү бар болсо, ал моментинде, убактысында туура чечим чыгара алат, талдай алат. Ушуну сиз өзүңүздөн аңдап көрөсүз да. Сиз ой жүгүрткөндө, биздин сыртыбыздан көргөндө мындай көрүп атабыз. Бул жөн эле маска. Эгер чын эле могу жерде чечим кабыл алып, чечим чыгарып жатканда, менин эмнем жетишпейт, мага азыр анализ жетишпейт дегенди эске алып туруп, мына соода кылып атасыз, сдача канча сом аласыз? Кээ бирөө сразу эсептейт. 3 сом, 2 тыйын, 1 тыйын депчи. Биз көбүнчө күтүп турабыз, бергенин алабыз. Анан ойлонобуз. Кээ бирөө сразу автоматтан иштейт. Бул анализ. Ушул сапат. Бул эмнеге берет? Бул системага берет. 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү деген. Складка түшүрүп берет. Ал мен каалайм, жыйынтыкты көрөм эмес, анализ аркылуу жыйынтыкты көрө аласыз. Бул өтө маанилүү. Инсан тии боюнча көзөмөлчү Нуржигит бул дүйнөгө бардык материалдык баалуулукту дүйнөнү
көзөмөлдөө үчүн келген. Башкача айтканда, сизде кандай энергия иштейт Нуржигит? Сиздин колуңуз аркылуу Алла Таала бул дүйнөдөгү материалдык баалыкту контролдойт. Түшүндүңүз? Башкача айтканда, сизге кандай ой келет? Башкача ой келбейт. Сизге болгону практикалык ой жүгүртүү күчтүү да. Мисалы, кээ бир адамдар чыгармачылык менен ой куруп кайкы ойлонот, кээ бирлер тереңде казат, кээ бирлер аралыктан адамды сезет. А сизде практикалык түз ой жүгүртүү бар. Реалист кандай маселени кандай көрсөңөр, ошондой көрөсүңөр, ошондой талап кыласыңар. Практикалык ой жүгүртүү деген мындай да. Канчалык көп иштесеңер, ошончолук тажрыйба аласыңар. Ошол тажрыйба, алган тажрыйба кантип андан ары иштеш керек деген силерге багыт берет. Түшүндүңүз? Практикалык ой Все с опытом. С опытом. Бардыгы тажрыйба аркылуу билет. Башкача айтканда, сизге оңой иштеп акча тапкан болбойт, жакпайт. Мен анда кеттим. Бүттү да койсуң. Анан жада калса өзүңөр да байкайт болушуңар керек. Бир күн кечке иш жок жатып калсаңар, өзүңөрдөн өзүңөр жиңер келип, үйдөгү жаныңарда адамдарды иштеткиңер келет да. Эмне иштебейт я деп, өзүңөрдү иштейсиңер, жаныңарда адамдарды иштетесиңер. Жолдоштор дагы жөн эле, мисалы, жада калса пикникке чыктык дейли. Бирөө жыргап музыка коёт, ага дагы жырга келет. Баары иштеп атат, отун терип кел. Сен отун терип кел, сен от жак, сен сууап кел. Баардыгы иштеп атат. Бул силердин комфортуңар да. Себеп деген иштеген адам тиштейт деп айтасыңар. Өтө эмгекчил адамсыңар. Канчалык көп эмгектесеңер, ошончолук силердин энергияңар өсөт. Бул силерге тажрыйба берет, практика берет. Практика бул дүйнөдөгү материалдык дүйнөнү контролдоо, жыйынтыкты көрүү, жыйынтыкты алуу, жыйынтыкты контролдоо жөндөмүн берет. Бул силердин күчтүү тарабыңар. Жалкоолук жакпайт. Орусча эмне деп коет? Жалкоолук жакпайт, жеңил оокат кылганда жакпайт. Жөн эле бирөөдү куйтуң кылып ала калган оокат дагы жакпайт. Ал силерге тескери да. Алла Таалам силерге аны бербейт, ыра көрбөйт. Байкайсыңар, жашоодо бирөө оңой оокат алат, жеңил оокат алат. Алла Таалам аны жазалабайт. Ал башкача жазалайт. Только через труд у меня получается. Ал башкача жазалайт. А вот сегиздер Алла Тааланын колусуңар, Алла Тааланын силер аркылуу бул дүйнөнү контролдойт. Демек, силер өзүңөр мыйзамдын колу болушуңар керек да, бүлгү болушуңар керек. Башкача айтканда, жаныңарда жүргөн адамдар силерди карап тарбияланат. Жаныңарга ниети жаман адам келсе, өзү эле качат. А ниети түз адам келсе, силер аркылуу оңой баштайт. Силер деген аларга туура багыт бересиңер. Өзүңөрдүн тарбияңар менен, сөзүңөр менен кылган ак эмгеги менен көрдүңөрбү? Силер аркылуу Алла Таала бул дүйнөнү контролдойт, оңдойт. Орусча трансформатор деп коет да булардычы, бирок силер эмгек аркылуу трансформация кыласыңар. Силердей тескери жөнөкөй кыргыздар эмне коет го, бирөөдүн учугунду алба деп коет. Бир учугун же бир инесин алдыңар, эртең 10 эселеп төлөп бересиңер дейт. Азыр биз сага миссия кирди. Сенин ишмердүүлүгүң миссия 6га келип атат да. Сен 8сиң, 8 боюнча жакшы түшүнүк бердик э. Бул контроль адамдар экен, жыйынтыкты көргөн, тажрыйбалуу адамдар экен. Практичность, тажрыйбалуу инсан деп силерди көрөбүз да. Анткени биз силерге, мисалы, силердин энергиядагыларды жумушка ала турган болсок, сразу алабыз. 8 келди, силердин энергия жөн келген жок. 8 келет акча бар жерге, же болбосо ошол жерде туура эмес иш болуп аткан жерге келет. Биз мисалы жумушка алганда карайбыз, так, мыкты бул жагы туура келет, бирок эмнеге келди? Биз эмне ишти туура эмес жасап жатабыз. Эмне үчүн дегенде азыр жогоруда айтып кетти. Рахат айым трансформация кылыш үчүн келди деген. Мисалы, мен билип билбей туура эмес иш жасадым. Коррупция кылып атам деп коеюнчу. Же бир акча алып жатам да. Ушул жерге 8 келет. 8 келет дагы ал менин ал ишим үчүн келбейт. Ал жөн эле башка иш менен келди. Бирок мен билишим керек. Эмне кылып жатам депчи. Көбүнчө жанагы бир немени келтире кетейин. Жер сатып, шуунду кылып жер сатып аткан жерге 8 келип жер алат. Силердин энергиядай болгон киши келип жер алат да, анан кийин көп жыл өзү Россияда жүрө берет. Анан бир убакта келсе, баягы келген жеринде 5 хозяин бар.
бир эле жердинчи. Анан алар деле ал эртең жакшы болот, бүгүн жакшы болот, күтө тургула аласыңар деп жүрө берет. Бирок сегиз келет да мен азыр үй салам, давай менин жерим, могу меники да дейт. Анан жок, аке жаке бир балелер болот, тиги келет дагы ошол жүзүн ачат, ошол окуянын ошол жактагы. Ага чейин башка адамдар эмне үчүн ачкан жок. Именно сегиз келди дагы менин жүзүмдү ачты. Мен туура эмес иш жасап атканымда. Бирок бул жаман эмес. Бул менин кийинкиме жакшы болду да. А мен ошентип жүрө берсем, шулуунду кыла берсем, эмне кылат? Мен туура эмес иш жасап атам. А эгер мен туура эмес жасаган ишим үчүн жооп берем. Сегиз ушинтип келип калат. Анан силердин энергия келгенде биз билишибиз керек. Значит, мисалы бүгүн келди, значит, бул жакта акча бар. Всё. Это четко иштейт да. На самом деле. Аны биз көбүнчө айтпайбыз да, сегиз барганда акчага барган жака барат. Значит, ошол жерде бүгүн тренд болот. Значит, это престижно. Эгер сегиз ушул окууну окуп атса, значит, биз барышыбыз керек. Барабыз. Бул аябай жакшы. Акча бар жерди көрөт, жыйынтык бар жерди көрөт. Көргөндө анан барып кыймылдайт, иштейт. Азыр бирок кээде жок деп албайм да, анан кээде иштейсиң, бирок билесиң да, ошо жаман бүтөр экенинчи, мындай начар бүтөр экенин билесиң, бирок баары жасап берип туруп, анан кетесиң да. Ак көңүлдүк, бирок кийинче анан салсаң албайсың да. Бүтүргөндөн кийинчи андай 100% туйса иштейт да. эгер таза сегизинде төрөлгөндөр болсо, ар бир айдын сегизинде төрөлгөндөр ал иште кылбайт. 24-түндө төрөлгөндөр сендей кылып мейли деп мындай көңүлгө карап иш кылып койбойт да. 17-си болгондуктан признание. Сен ошол ишти кылганда биз сага вау дейсиз да. Признание, статус. 17-синде ошол энергия бар. Мына айырмачылыгы 18-inde, 17-inde, 24-ünde берип атат да. 24-ün биз абсолютно башкача карайбыз. 8-и только өзүнө алат, сыртка ташыбайт. А именно сенин энергияңды сыртка ташыйт. Сен азыр жаңы эле айттың го, мынтип кое берем, ана мынтип кое берем. Жок деп албайм. Ошол нерсе. Ана эгер биз сени ала турган болсок, азыр сага миссия кирген. Бул кыймыл аракет, действие. Бул сенин ишмерлигиң. Азыр сен 6-га өтө баштадың. Сен мурда абсолютно 33-кө чейин абсолютно башка болчусуң. Азыр абсолютно башкасың, бирок өзүңдү таппай жатасың. Мен вообще мындай эмес болчумун, эмне болду деген нерсе. Каяктан бурулуп кеттим деген. Каяктан бурулуп, кайсы жерден эмне болуп калды депчи. Чотто не пойму, ойлогонум башка, жасаганым такыр башка. 2 жыл болуптур, Ошо бул энергия кирди, дагы жакшы, сен азыр ушул илимди угуп атасың, көрүп атасың да. Эгер биз сен өзүңдүн компетенттүүлүгүңдү колдонуп туруп ача турган болсоң, сен өтө кыракы инсансың. Тем более миссия 6-га келди. Миссия 6-га келгенде бул билеген жаамат менен, чыгармачылык менен, билеген психология менен иштейт. Анан эгер сен азыр бир иш кыла турган болсоң, бир бизнес же бир жасай турган нерсең чоң масштабный, мындай бир чоң өндүрүш менен иш кылганың аябай сонун болмок да. Да майда эмес. Майда чүйдүү бирденкелер менен алектенип убакытыңды коротпошуң керек. Сенде могул жердеги Кудайдан берилген ушунчалык күчтүү касиетиңди колдонушуң керек. Тем более бир. Сен эгер бир ишти баштасаң, бир нерсени жасасаң, сен кыракы жигитсиң. Түшүндүңбү? А эгер сонша кыракылыгыңды иштетпесең, сен мындай деп тура бересиң да. Не надо мону кол шилтегенде. Болгон күчүңдү, болгон билимиңди алып туруп жасашың керек. Сен эгер ошону реализация кыла баштасаң, профориентация деп коет. Өзүң кесипкөйлүгүңдү түшкөндө, сен жаратуучу, сен жасатуучу нерсе аябай көп. 6. Миссия 6. Башкача айтканда, Нуржигит 33 жаштан кийин көбүрөөк жаныңды багып, уктагың келип, ошо тартып, жалпоолук кармап, ушундай комфорт издеп. Комфорт. Миссия 6 бул комфорт. Эми кыргыздын тили менен айтканда, кандай түшүнсөк болот? Жамааттык маданиятты тараткан инсандар. Башкача айтканда, булар коллективди бириктирген адамдар. Кыргыздын макалы менен айтканда, ырыс алды ынтымак. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Бул миссия 6 деген адамдар жараткан чөйрө бул. Биримдикке чакырган, акылмандыкка чакырган, даанышман адамдар миссия 6-лар. Кандай гана коллектив болбосун, ошолор бириктирип, ынтымакка чакырып, чогуу бир ишке багыттап, чогуу бир иш жасап, баардыгын бирдей мамиледе, жылуу мамиледе алып жүргөн адамдар. Ырдап, чоордоп. Миссия 6-лар. Чалышып, чуушпай, ырдап, чоордоп, биргеликте иш бүтүрөт. Ошону уюштуруп берчү силерге. Ырыс алды ынтымак. Именно ошо бир жамаат ичинде комфорттуу климатты сактаган адам силер. Чыгармачылык менен.
энергия кандай ошондой жерде иштейм, бирок азыр кичине көңүл алгандай калып атат. 30 жашка чейин 100% энергия иштейт дагы, баягы иштесең ишке тойбой, оюн десең оюнга тойбогон энергия 33 жаштан кийин бир аз ылдый тартат. Себеп деген миссия менен чогуу бизге атайын фильтр күчүнө кирет. Миссия мораль. Мурун жыйынтыкты көрдүм, иштесең тиштейсиң деген принцип менен жашасаңар, азыр болсо силер мага жагат, жакпайт деген мораль иштеп баштады да. Мисалы бир жумуш көңүлүңөргө жакпаса, жасагыңар келбейт. Бир адам сүйлөп атып көңүлүңөргө жакпаса, андан ары иштегиңер келбейт. Эгерде ошол жамаат ичинде канча бир адам туура эмес иш кылып атканын көрсөңөр, андан ары иштегиңер келбейт. Көрдүңөр, бул мораль. Мораль деген бала кезден ата-эне, мектеп, ошондой эле бул матрицадагы тубаса бүткөн ишенимдер да, убеждение деп коет, баягы бекем ишеним. Биздин аң сезимге сиңип калган жашоо принциптери, өзүбүзгө өзүбүз ойлоп таба алган нерсе баардыгы чогулуп келип, 33 жашта бизге мораль катары күчүнө кирет. Мораль эки тараптуу болот. Өзүңөрдүн, биз жогоруда айтпакпы, күчтүү тарабын, анан алсыз тарабын көрсөтүп беребиз деп. Моральды жаман деп ойлобуш керек. Мына мисалы, ручканын башы бар, аягы бар. Мораль деле ошондой. Эгерде өзүңөрдүн моралиңарды билсеңер, аны күчтүү тарапка иштете аласыңар. Мисалы, силерге, жаныңарга, силердин принцибиңерге туура келбеген адам силерди жүдөтүп атса, ошондон ары эмоция калтырып ал киши менен урушсаңар, бул тескери жагы да. А эгерде ошо моралим, бул адам жаман ойлогон жок да, болгон табияты ошондой да, мен муну түшүнүп көргөнчө балким бул максатты көздөп аткандыр деп өзүңөрдүн моралиңарды билип, мен комфорт издеп атам, бул адам мага жагат, жакпайт дебестен, андан ары аттап өтүп, ал адамды түшүнсөңөр, андан ары силер өсүү чекитине өсөсүңөр. Моралды аттап өткөн болосуңар, көрдүңөрбү? Моралды түшүнсөңөр силерге баалуулук алып келет, түшүнбөсөңөр силерди артка тартат. Көрдүңөрбү? Эки тараптуу. Ошондо болгону өзүңөрдүн эле алсыз тарабыңарды, күчтүү тарабыңарды эле билсеңер, социализмде вектор эки деп коебуз, жашоо багыты табасыңар да. Анан жашоо багытын тапкан адам кайсы жака барыш керек, эмне иш кылыш керек деп өзү түз көрө алат. Тревога же спокойный болом да, деп. Ишенип баштадым мен интуиция. Бул миссиянын энергиясы иштеп атат. Миссия алтыныкы чыгармачылык энергия. Чыгармачылык деген адамды арт тараптан карайт. Үстүнөн, астынан, мындай экен, тигиндей экен. Бул сизге психологиялык жөндөмдү берип атат. Башкача айтканда, келген маңдайыңарга келген адамды ар башка ракурстан карап, полностью толугу менен аны изилдеп чыктыңар. Анан уже бул деген кандай десем, чыгармачылык ой жүгүртпөгөн адам анта албайт. Баштан аяк угуп, изилдеп түшүнө албайт да, бул психологиялык жөндөм. Миссия алтыныкы чыгармачылык ой жүгүртүү жөндөм бар болгондуктан келген адамды толугу менен көрүп, изилдеп чыгып, анан өзүңөрдүн командаңарга киргиздиңер. Жакпаган адамды киргизбей эле коюшуңар мүмкүн болуш керек да, себеп деген бул чыгармачылык менен карап атасыңар да. Көрдүңөр, мурун практикалык ой жүгүртүү күчтүү болсо, азыр экинчи энергия кошулду, чыгармачылык ой жүгүртүү иштеп атат. Фамилиямды алмаштырайын деген ой бар болчу. Ошого андай болбойбу, Осмон Тегинге сотойын деген да. Ошо фамилия как-то влияет на вектор жизни в целом. Биз эсептеп чыктык. Бул фамилия менен ат экөө бириккенде мамлекетке болгон сиздин ортоңордо мамилени берет. Жакшы энергия экен, 6 деген белги. Бул ийгилик. Өзгөртсөңүз болот экен. Мамлекет менен болгон алакаңыз ийгиликтүү болот. Документтериңиз бат бүтөйт. Эч кандай көйгөй жаралбайт. Бир жака документ алам десеңиз да очередте турбайсыз. Бат бүтөт да. Сунуштайбыз, жакшы, 6 деген. Өкмөттүн алдында мыйзам бузуулар жанагындай бир келишпестиктер болбойт да. Обычно биз бир жерде жашап, жер которушка туура келип калат да. Бул Кыргызда деле бар. Бул бизде деле бар. Биздин ата-энебиз деле колдончу бул нерсени. Жер которуу.
ошондой нерсе бул атың, фамилияң өкмөт менен кандай байланышы бар дегенде ошол энерге жакшы. Анан эң биринчи бир чечим кабыл аларда, бир максатты коердо сиз өзүңүзгө суроо бериңиз. Ал мага эмне берет? Мисалы мактаныш үчүн, мындай угулушу жакшы болуш үчүн, же болбосо ошо эскини мен уккум келбейт деш үчүн, же болбосо мен ошо чоң атамдын артынан өзүмдү көтөргүм келип атат деген бир жакшы бир максат болот. Ошонун негизинде гана өзгөртүп алсаңыз болот да. Тандоо ал сизде. Бул жакка келгенде биз силерге сунушубузду беребиз, тандоо сизде. Эгер атымдын энергиясы десе, биз анда айтат элек, давай анда азыркы сенин туулган күнүң менен айың жылың анан эмне үчүн коошпой жатат деп туруп анан ошонун маселесин чыгарабыз. Анан убакыт бериш керек. Ой мындай болот. Ой жүгүртүүгө келгенде жагат, жакпайт, каалайм, каалабайм менен иштейт. Балким бүгүн жакпай жатат, 2 айдан кийин өкүнүп калбаш керек. Ошон үчүн так алмаштырсам кандай болот? Бул Нуржигит мисалы азыр деген мода болуп атпайбы? Кызы, мисалы мектептерде көп байкайм да. Мисалы Асан кызы Айгерим болсо мугалимдер Асан кызы деп эле атасынын аты айкеп калат экен. Айгерим айтылбай калат экен. Анан азыркы жаштардын арасында көп ушундай талкуу болуп атат да. Мисалы казактарда ууру деген кошулуп айтылат, алардыкы прям четко болуп турат да фамилиясы. Кыргыздыкына келгенде негедир кыргыздар биринчи Айгерим Асан кызы деп берсе жакшы болмок экен. Биздикилер Асан кызы Айгерим Бакуш кыздын аты эмес атасы эле аталып калат экен да. Ошон үчүн азыркы убакта көп жаштар сиз айткандай тегин кылып алмаштырып атат да. Бул эми каалооңуз болуш керек эле акча жасап атат. Ушунун баарын карап чыгып анан иш кылыш керек да. Сага келгенде чыгармачылык дедик, психология дедик. Сен азыр түшүнүктүү, укулуктуу болуп калдың, бирок өзүңдүн бул жериңе ыраазы эмессиң. Биз могу жерибизден сүйүп жасаган, сүйүп чуркап кылган ишибиз бизге жыйынтыкты да бериш керек, гармонияны да бериш керек во всем, и мен өзүм ырахат алгандай болушум керек. Если ушул чувстволор жок болсо, кечирип кой. Ошондо мындай. Азыр эми кандай кыласың? Мен азыр жасап аткан ишим мага жагабы? Эң биринчи. Ооба, жагат. Бирок ушул ишти мен дагы кайсы жерден жасай алам? Сенде бул жерде 1 дегенде мен кыракы деп айттым го. Кыракы деген эмне болот? Кыракы. Көрөгөчтүк, биле билүү, мындай бир өзүн тапкан бир башкача инсандар бар. Биз таасирленебиз. Человек, который видит то, что другие не видят. Проницательный. Да. Бирок сен аны убакыт сааты келгенде аябай сонун болуп ачасың да. Ачылып атат, ушундай эле бар. Просто Матрицада 3-1 бар. Ошон үчүн. Эмне бул, эмне деген? 3-1 бар. 2-9 бар, анан коммуникация бар, адекватность бар. Эгерде чындап жаныңарга келген адамды мага результат берет, бербейт, комфортно, некомфортно дебей мамиле кура алсаңар, моральга жол бербей. Моральды кичине түшүнбөй калдым да. Эме байланыш кура алсаңар, силердин жолуңар ачык. Любой адам менен сүйлөшүп кете аласыңар. Каалаган бул эле орусча кошуп жиберет эми. Каалаган адам менен сүйлөшүп кете аласыңар. Себептеги матрицанын өзөгү 5. Алла таалам адамдар бири-бири менен алака түзгүлө, мамиле түзгүлө деп айтат да. Силерде ошол касиет бар. Мораль кандай десем, бала кезден бери мектепте окудуңар, көчөдө балдар менен, үйдөгү ата-эне менен тарбияланып келе жатканда силерге сиңген убеждение, орусча айтканда. Ошол кийин топтолуп матрица менен келген туаса, рожденный убеждение болот, ишенимдер. Анан социумден приобретенный кийин өзүңөр иштеп чыгып алган ишенимдер баары топтолуп келип анан моральды берет. Ошондо азыр топтолгон мораль матрицадагы эле моральды айтып берейин. Топтолгон моральды көп айта албайм да, себептеги мен кандай социумда чоңойдуңар, классташтарыңар билбейм да. Матрицадагы мораль жогоруда айтып кеттик, контролердо эң биринчи мораль жыйынтык. Кылып аткан иштин тетиги жагында натыйжаны, ала турган натыйжаны көрсөңөр кыймылдайсыңар, көрбөсөңөр кереги жок. Айтып атпаймынбы, дивандан турбайсыңар. Жок.
бул рожденный туаса Алла Таалада инсандын тиби менен келген. Силер деген көзөмөлчү инсансыңар да. Төрөлгөндө эле 17-синде эле төрөлгөндө ошондой касиет менен жаралдыңар да. Себеп деген 17-синде төрөлгөндө булар контролер болуп атпайбы? Булар деген материалдык дүйнөнү контролдойт, демек жыйынтык керек. Кылып аткан иштин жыйынтыгын көрбөсө кыймылдашпайт. Анан бекерчилерди жаман көрөт. Дайыма иштеген иштен жыйынтык алгысы келет. Жыйынтык эмне? Бул акча. Булар жыйынтыкты, акчаны сезишет, көрө билишет. Иштебей үйдө отуруп, ойдо отуруп акча таппаган адамдар түшүнбөйт. Себептен булар реалдуу жашоону көргөн, сезген адамдар. Бул туаса касиет, туаса берилген жөндөм. Анан миссия күчүнө киргенде дагы бир мораль күчүнө кирет. Ал жана мен айткан жагат жакпайт, мага комфорт алып келет, алып келбейт. Бул дагы мораль. Эгерде кийген кийимиңер, уктаган жериңер, жеген тамак ашыңар, жада калса чөйрөңөрдө силерге комфорт алып келбеген, бир кыжаалат кылган нерсе бар болсо, ошону сезип, мага ушу жакпай атат деп туруп алып кетип калышыңар мүмкүн да. Оңдоп барып туруп. Же болбосо барып оңдойсуңар. Көрдүңбү? Миссия 6 корпоративный культура, жамааттык маданият деп атат. Барып оңдойсуңар. Ошондо кандай болуп атат? Кайсы жакка бурушум керек, кайсыл профориентация деп койсок анда каяка бурулуш керек болуп атат? Алты болгондон кийин. Бул жерде мындай да, кээрлер айтат да, миссия күчүнө киргенден кийин деги инсандын тиги иштебей калат. Жок, ал эч жакка кетпейт. Ал ой келе берет. Силер практикалык ой жүгүртүү күчтүү тарабыңар келе берет, контролдоогуңар келе берет. Даже мен мынтип айтат элем да, желкесинде көзү бар адамдар. Чындап элечи, мисалы кирип келгенде кимдин маанайы кандай, ким учурашты, ким учурашкан жок, ким ары карады, бери карады көрүнүп турат, бирок ал мага көз карандысыз бул жерде жазыла берет да, демек ошондой ой жүгүртүү келет, ошондой энергия келет. Бул эч жакка кетпейт. Бул силердин күчтүү тарабыңар. Буну колдонуш керек. Оокат таап жей турган иш багытын көздөй колдонуш керек. Эгерде аны колдонбосоңор, үйгө барасыңар дагы карындаш, ийне, ата-энелерди көзөмөлдөйсүңөр. Байпак неге бул жакта турат? Мен кече айтпадым беле, буну жасап коюш керек болчу деп бул мораль тескери иштеп баштайт. Демек, жогоруда айттым го, эки тарабы бар деп. Анан эми буну чоң өндүрүштөрдө, жамааттарда бул контролду иштетиш керек. Силерге киреше алып келе турган кесипкөйлүккө, кесиптик багытка жумшаш керек. Ал эми миссияны кыргызча айтканда осуйпа деп коебуз. Осы бул жашоого келгенде аткара турган ишибиз. Эми ошол контролду жасай турган иш экөөнү байланыштырыш керек. А миссия 6 бул ыңгайлуу, жагымдуу, жылуу, жумшак, ынтымактуу чөйрөнү түзүү. Башкача айтканда чыгармачылык менен иш алып баруу. Силер ошондо кадровик HR болуп калдык. HR ооба, мисалы жетекчи келсе, жетекчинин кол астында иштейсиңер дагы, бүттү. Келген адамды көрөсүңөр, чыгармачылык менен ар жак бер жагына карайсыңар, түшүнөсүңөр. Ал адамдын кайсыл жакта компетенциясы бар, бүттү. Ошол тарапка эле иштетесиңер. Сен бул жакка иште, келсең бияка иште, кели ортодо мындай ымаланы түзөлү, мындай мамилени түзөлү деп баардык адамды өз ордуна коюп чыгасыңар. Бир компания ичинде жылуу, жумшак, ынтымакта андан ары иштей турган багытты алып барасыңар да. Мыкты көзөмөлчү психолог. Кээде мындай сомнение болуп эле жүрөм. Жок. Тура эле бар. Чыгармачылык чөйрөдө болуш керек да. Башкача айтканда, контролдоп аткан ишиңерди чыгармачылык менен контролдошуңар керек. Өтө эле ары тур, бери тур, регламентке туура эмес келип калды, сен көп сүйлөп койдуң дебиш керек. Чыгармачылык менен эле контролдой берсеңер, ал силердики. Ошондой энергияңар өсөт да. Азыркы иштеп аткан ишиңерде жамаат ичинде чыгармачылык барбы? Бар. Ошондо бүгүн жасай турган нерсем, что может улучшить мою жизнь прямо сейчас дегенде айтканда. Конкретно, где мой рост деп беришет. Мен акчам бар да, мен кайсы жерден өзүм таап өсөм деген. Сен өзүңдүн чөйрөңдөсүң. Бирок өзүң чөйрөңдө болгондо бул чоң
ооба творчество деп атасың, ооба творческий бар сенде азыр, бирок ошого результат чыккандай болуш керек. Если жакпаса алмаштырышың керек. Сегмент башка болуп атат да. Не, сенин ой жүгүртүң, сенин берип аткан, жасап жаткан ишиң вообще башка. Сен жасап жаткан ишти алып жаткан вообще башка сферага алып жатат да. Ошол жерде сенде нестыковка. Бул жерден наличный бренд кеткен жакшы да. Негизи бүгүнкү күндө сен ушунча талантың бар экен, ушунча компетенцияң күчтүү экен, на себя өзүң иштегениң жакшы. Это выгодно. И результатты да көрөсүң. Аны үчүн сенде мыкты цель болуш керек. Сен максат койгонду билбейсиң. Максат жок сенде. Өзүңдүн максатың биринчи, экинчи, важно, срочно деп коюп алып жасаганың жок. Вот бул аябай чоң ошибка. И не понимаешь. Максат келсе деле не понимаешь. Опыт жизни жок сенде. Түшүндүкпү? Самодостаточныйсың? Ооба. Кындыксыз. Бирок максат коймоюнча, түшүнбөйүнчө, анализ кылмайынча, баштаган ишти аягына чыгармайынча мүмкүн эмес. Баштайсың, сен калып кете берет. Баштайсың, калып кете берет. Опыт жизни жок. Жетелене бересиң. Ушунча күчтүсүң, ушунча сага берилген, бирок ошону ачыш үчүн, кылыш үчүн сендеги сапаттарың иштебей жатат. Это наша компетенция. Сен мисалы ошол чөйрөдө көп жылдан иштегендиктен ал ишиңди жакшы билесиң. Бирок ошол иштен жыйынтыкты көрө албай жатасың, акчаны көрбөй жатасың. Сегизге мен жана эле сразу эле айттым, силерде материалдыкты көрсөтүш керек. Мына мен моуну жасап машина алдым. Мына мен могу жасаган ишимден үйдү алдым. Сегизге четкость керек. Мондай. Ошондо ал мынтет, вот. Ушул нерсе сенде жок. Эмне үчүн жок? Конкретно сен жок. И не понимаешь. Вроде бы кылып атасың, билип атасың, все по-твоему, что-то не так. Опыт жизни жок. Анализ жок. Эмне үчүн деп тур, топтоп туруп монтуп анан эмнеге ушундай деген суроо бергенге анализи жок. Ал эмне үчүн анализ жок? Өзүң самодостаточный болгон үчүн мен, я сени өстүрбөй турат. Все. Моунун ичинде эле өзүнчө эле кыйын. Нет, бул жактагы кыйынды буяка түшүр. Кагазга. Это обязательно. Бул биз мынтип беребиз, баарыбыз анализ жүргүзөбүз, баарыбыз максат коюп жашайбыз. Жок. Өзүң иш жүзүңө келгенде эле жыйынтыгы жок болуп атат да. Сага важно ой жүгүртүңдө, страдаешь могул жерде. Результата не көрсөтпөй жатам депчи, я не доказываю. Сен даже өзүңө көрсөтө албагандыктан ты страдаешь. Сыртта бизге билгиз беребиз. Ушул нерсе. Анан азыр 33төн кийин уже энергия алмашты, творчество. Көбүрөөк жумшактык болуп баштады. Көбүрөөк чыгармачыл болгум келип атат да. Мисалы 6 келгенде психология жумшак болуп, адамдардын көңүлүн карап, элдерди түшүнүп, чөйрөнү түшүнүп, коллективди түшүнө баштадым да. Анан эмнеге мен жумшак болуп баратамбы деген энергия да. Вот. Биз бул жерден эле страдать этебиз. Ошондой компетенциялар. Анан сага эң биринчи орунда ичкенге, чеккенге, гүлөйт эткенге, жатып алганга, уктап алганга, эртеңкиге калтырып койгонго болбойт. Таңдан кечке чейин ал иштебей койду, бул кылбай койду, бул бүтпөй калды дебей, тыкылдатып өзүң иштей беришиң керек. Ошондо сенин ой жериң ачылып тык деп сонун идеялар келет. Ошол идеяларды ишке ашырыш керек. Күтпөстөн. Бирөөнүн результатын көрмөйүнчө эмес, тияктуу бүү дебей, өзүң биягынан твардеп кете беришиң керек. Бирок сыйлай бер. Ага эмне керек? Мындай да. Сага спорт керек. Раттуулук керек. Просто дисциплина жетпей жатат. Оюңду түшүрүп, анализдеп туруп, анан ошону ирети менен жасаганга. Момундай эле сразу результат, тажрыйбаны, жыйынтыкты көргүң келип атат. При этом бирөөнүн көңүлүн орткуң келбей жатат. При этом творчествону менен чыккың келип атат. Хочу. Жыйынтыгы жок. Завершение проекта нет. Аябай чоң глобальный, масштабный сонун нерсе, но качан бүтөт? Неизвестно. Ушуларды сен азыр өзүң анализдеп көрүшүң керек. Анткени сенин компетенцияларыңда ушул сапаттар артка тартып жатат. Түшүндүкпү? Эгер сен завершать этсең, бүтүрө турган болсоң кагаз бетине, классно. Сенден башка аны эч ким жасай албайт. Страх деп коебуз, коркуу сезими биринчи кезекте акча. Акча Нуржигит сиз үчүн эмне? Безопасность. Эми акча
акчалай кагаз түрүндө жакшы көрөсүңөр, бул коопсуздук сезүүчү. Коопсуздук да. А электрондуу акчага көп ишенбейсиңер. Жок, ишенем, пользуюсь, но деньги воспринимаю как, наверное, как инструмент. Ал мындай, азыр бул жакта угуп жаткандар, көрүп жаткандар болсо дагы, мындай акча мисалы 1000 сом, 100 сомдукта 1000 деп коелу. Же болбосо 1000диктен 10 же 100 турат да, бул эмеде эмес, электронный вариантта эмес. Ана үйдө турат да, сумкада турат. Дайыма жаныңарда. Комфорт. Тогда комфортно. Могу жерде вот это безопасность. Понимаете? А мону мен көргөн жокмун, эметкен жокмун, что-то мне хромает. Бир жер толуп болбой жаткандай. Бир бут кийимимди кийбей басып кеткендей чувство боло берет все время. А могул жакта турганда спокойно. Эмне үчүн жанагы биз көбүнчө консультациянын учурунда көрүп калабыз да, кыздар кассада иштешет көбү. Ал жакта алар эмне кылат? Шык санап кассага минтип коюп атат да. Понимаете? Ал анын акчасы эмес. Ал жөн эле жумушта, но при этом турат. Вот программа кандай иштейт. Ошол нерсе жок. А биз минте беребиз, ой, мен акчаны мындай эле көрөм, ана это для этого, бул жөн эле кагаз деп, фальш. Комфорт эмне берет? Комфорт, когда все баары ордунда болуп турганда. Вот. А могу көрбөй элесиң, некомфортно же. А вот здесь страдает. А биз аны башка жактан чыгара беребиз. Ачка болуп кетти, уйкум калбай калды, анан бирөө сөгүп кетти, анан суу чачырап кетти дей беребиз. Нет. И ушуну алып чыгат. Социальный ары жактан алып, анан истинаны чыгарып берет да. Аябай жакшы. Консультация алганда, баягы мен айтып койчу, мындай дей беребиз да. Мен андай эмесмин, баары ошондой дей беребиз. А когда минтип, кичинекей минтип келтирип анан чыгарып берген. Это есть консультация. Ошон үчүн разборго келгилерди чакырабыз да. Коркуу сезими биринчи кезекте акча турат. Акча бул коопсуздук. Бар акча, демек өзүңөрдү аябай коопсуз сезесиңер. Ошол эле эмне үчүн коркуу себептен жоготуудан коркосуңар, туурабы? Биринчи баалуулук бул акча. Жоготуудан коркосуңар. Демек коркуу сезимдер бул баалуулукта ценность. Страх это ценность. Андан коркуш керек. Орусча айтканда, страх потерять деньги для вас это безопасность. Раз уж вы его боитесь потерять, значит это для вас ценность. Эми ушу коркуу сезимди баалуулукка айландырыш керек. Надо смотреть как ценность, не как страх. Себеп деген коркуп артынан кууган нерсе качат. Четко, да? Аны эмне кылыш керек? Чакырыш керек. Кантип чакырасыңар, Нуржигит? Мамиле менен. Биринчи эле көргөндө кылып аткан ишиңерге акчаны көрүп иш кылыш керек эмес. Түшүнүү менен адамдарга жылуу мамиле кылуу менен канчалык мамиле кылсаңар адамдар аркылуу мүмкүнчүлүк келет. Мүмкүнчүлүктүн артынан ошол коопсуздук деп аткан сиз айткан акча келет. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болду. Мисалы, Мораль. Мораль, безопасность. Деньги это безопасность, это мораль. Бул коркуу сезиминдеги ары жакта жаткан мораль, көрдүңүзбү? Анын экинчи жагы ценность. Жоготуудан корккон нерсе, значит, мен баалаган нерсе, мен барктаган нерсе мага эң сонун нерсе. Коркуу бул демек жаман эмес. Бул сенин баалуулугуң. А баалуулукту алыш үчүн биринчи кезекте мамиле бүтүш керек. Силер эмне ойлойсуңар да? Акча болсо анан барып мамиле болот, адамдар келет, анан мүмкүнчүлүк келет. Жок. Акчанын артынан кууган сайын качат. Мамиле түзгүлө, мамиленин артынан адамдар келет, адамдардын артынан мүмкүнчүлүк акча келет. Иш келет. Иш келет. Анан алтылар, булар деген кымбат, баалуу нерселер үчүн жаралган адамдар да. Булар коомдун гауһарлары, бриллиант общество деп коебуз. Силер жасап аткан ишиңерден кантип көбүрөөк акча табам деп атасыңар? Аудиторияңарды алмаштыргыла, кымбатыраак кызмат көрсөткүлө. Өзүңөрдүн көрсөтүп аткан кызматыңарды балким арзан баалап атасыңар. А силердин кызматыңар кымбат болуш керек. Бизде социалимде сегмент 6 деп коет. Это комфортный сервис. А силер ылдыйкы сегментте жүрөсүңөр.
ичине бир тепкичке жөө чыгарышкан керек. Көрдүңөрбү? Демек, адамдарга, максаттуу аудиторияңарга башкалардан өзгөчөлөнгөн сервис бергиле. Кымбатыраак кылып, комфорт бергиле. Балким ошол жагын карап көрүңүз. Кызык экен. Ушул жака ой жүгүрүп аткан ошол жергечи. Подтверждение болуп келип калды го дейм анда. Аудиторияны алмаштырыш керек да, себеп тең силер кымбат нерсени сезесиңер, сата аласыңар. Арзан нерсеге табиятыңар ошондой. Арзан нерсеге жаралган эмессиңер. Силер өзүңөр комфорт алып келген адам, комфортты сүйгөн адам, демек инвестиция тарткан адам. Демек кымбат баалуу жерде болуш керек. Өзүңөрдү баалап турушуңар керек да. Кымбат баалуу нерсе силерди тартат. Силер ошону бере аласыңар колдон. Интересно, очень. Дагы сурооңуз барбы? Мини разбор мага эмне берет деген суроо берилип жатат. Мини разбор адамга жашоодо багыт берет. Бул айтылганда жөнөкөй айтылган менен адамдын жан дүйнөсү тынч болот. Мисалы, мини разбор болгондо биз анын күчтүү тарабын, анан күчсүз, алсыз, эмне анын кыжырын келтирет, эмне аны артка тартат, эмне үчүн ал адам жаман ойлор келет, же болбосо эмнеге кыйналып атат, ошону түшүнгөндө адам жашоосу жеңилдейт. Башкача айтканда эмоцияга алдырбайт. Эмоция бул деген термелүү да. Канчалык адам аң сезиминде жаны жайыт таппай термелгенде оорулар пайда болушу мүмкүн, жаман нерселер тартышы мүмкүн, бирөөгө капыстан жакындарына жаман сөздөрдү айта алышы мүмкүн дегендей да. Мини разбор болгону адамга жашоосуна багыт берет. Адам өзүнүн кандай экенин билгенде, башкача айтканда, баягы өзүнүн табиятын түшүнүп кабыл алганда, башка адамдардан дагы ошол нерсени, касиетти көрө баштайт да. Айтат го билимдүүгө дүйнө жарык деп. Башкача айтканда, өзүн түшүнгөн адам билимдүү боло баштайт, турмушта ордун таба баштайт эгерде биз айткан нерселерди кабыл алып, өзүнө сиңире билсе. Кээ бир адамдар бар да, мини разбор кылганда деле кабыл алышпайт. Кээ бир адамдар кабыл алат. Канчалык өзүңөрдүн табиятыңарды эртерээк түшүнүп кабыл алсаңар, жашооңор жеңилдейт. Ошончолук баар таап, бакыт таап, жашооңорго кире баштайт. Жакындарыңар менен да мамилеңер оң боло баштайт. Бул эң башкы баалуулук деп эсептейм. Сактансаң сактаймын дегендей. Биздин билгенибизден билелигибиз көп. Мини разбор эмне берет? Консультация бизге эмне берет? Социализм эмне дейт? Менин туулган күнүм, айым, жылым эмне деп атат? Менин шык жөндөмүм каякта? Менин кесибим кандай? Кайсы жактан иш алып барам деген өтө көп суроолор бар. Анткени жашоодо жашап аткандыктан көп суроолор бар. Ошол эле мамиледе, ошол эле сиз жашап аткан үйдүн номери, сиз колдонуп жүргөн телефондун номери, мунун баары иштейт. Коллективде болобу, үй бүлөдө болобу, мамиле келишпей жатат. Бала тарбиялоодо келишпестик болуп жатат. Турмуш курганда келишпестик болуп жатат. Өтө көп суроолор. Ошол суроолорго ушундай суроом бар эле, мага ушул маселемди кандай чечсем болот? Сиз эмне бере аласыз разбордун ичинде, эмне камтылган деп суроо бересиздер. Ага биз сиздин датаңызды алабыз да, сурооңузга жараша сандын негизинде чечмелер бере алабыз да. Ошол эле мисалы сиз айдап жүргөн машина кечке эле урулуп согула берет. Эмнеге? Бериңиз. Кимге кызык болсо жазыңыз. Тил табыша албай жатам. Же болбосо үйлөнөйүн деп өзүмдүн түгөйүмдү издеп жүрөм. Мага жуп кайсы десеңиздер жазасыздар. Жогоруда номер турат 0700-01-01-81 номерине. Анан мини разбор эмне берет? Мини разборго келгенде сиз бир иш баштаган жатасыз. Качан баштайм? Ушул жылы мага туура келеби? Менин жылдым кандай экен? Менин календарым кандай экен деп жазасыздар. Ал деле 700-01-01-81 номерине жазасыз. Жумуш которуп атам. Жаңы ишке кирип жатам. Бул коллективде мындай адамдар бар экен. Орун которуп жатам, жер которуп жатам. Сурооңуз бар болсо жазасыз. Бул дагы мини разборго кирет. Ушул суроолорго жооп алууга абдан сонун мүмкүнчүлүк бар.
0700010181 номерине кайрыласыз. Мына жакында биздин бүтүрүүчүлөр 9 класста 11 классты бүтүрүүчү сиздин уул кыздарыңыз бар. Булар кесип тандоого келгенде тандай албай жатат. Сиз дагы жардам бере албайсыз. Анткени азыркы жаштарды түшүнө албайсыз. Аларды аңдап биле албайбыз, алардын каалоосунда. Бул эми эртеңки күндө туура кесип тандаш үчүн кайсы багытка барыш керек, кайсы факультетти тандаш керек, кайсы институтка барыш керек деген суроолор жаралат. Ушул суроого жооп берүүгө дагы мини разбор абдан жакшы жардам берет. Анткени кесиптик багыт бул сөзсүз түрдө керек. Анткени 5 жыл окуп алып, 10 жыл иштеп алып, анан кесибин алмаштырып жүргөндөр өтө көп. Бул дагы тема аябай актуальный да. Ошон үчүн кесиптик багытымды тандайт элем десеңиздер, 0700010181 номерине жазыңыздар. Мини разбор. Ошондой эле менин акчам көбөйбөй жатат. Мен иштеп эле жатам. Мен кандай капчык көтөрөм? Анын ичине эмне салам? Десеңиздер, тоже мини разборго кирет. Сурооңузду бериңиз, жооп берүүгө даярбыз. Эгерде сиз өзүңүздүн күчтүү тарабыңызды кайсы багытта өнүккүңүз келгенин билгиңиз келсе, инсан катары кайсы инсандын категориясына кире турганыңызды билгиңиз келсе, төмөндөгү телефонго кайрылсаңыздар болот. Сиздерге мини разбор жасап берүүгө, консультация берүүгө даярбыз.